Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Консультация өткөн соң сиз өзүңүзгө жаккан каалаган батирди Кыргызстандын каалаган аймагынан издей баштайсыз. Тапкан соң турган баасынын болгон 25%-ын сиз чыгарасыз, калган 75%-ын келечек кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен сиз автоунаа же болбосо спецтехника дагы алсаңыз болот. Жана эң башкысы үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле жана интернет көрүүчүлөр. Эгер сиз бизди көрүп жатсаңыздар, бул Ким билет интеллектуалдык долбоору. Жаңы сезон, жаңы күч, жаңы дем жана жаңы Кубат Кубанычбеков. Мен бул окуу жылынын жаңы агай болуп шайландым. Сиздерге маалым болгондой эле жылдыздуу, сиздерге белгилүү болгон инсандар өзүнүн жашынакай бир акыл таймашына катышмакчы биздин долбоордо. Анан учурдан колдонуп мен жакында эле Кыргызстанда өтүп кеткен мугалимдердин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келип атат. Мугалимдерибизге биринчиден ден соолук, экинчиден сабырдуулук жана сиздердин эмгегиңиздер, мээнетиңиздер үчүн терең таазим этип рахматыбызды айтабыз. Ар дайым бар болуңуздар. Анда эмесе бүгүнкү конокторубузга өтсөк, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин интернет сүйүүчүлөрү. Анда эмесе бүгүн азыркы жаш муундардын краштары десем жаңылышпайм, өтө сүймөнчүлүктөрүнө ээ болгон Вайнер сериалынын башкы каармандары жалпысынан элибизге жакшы таанымал болуп келатышат. Сиздердин бир үйдө отуруп деле көгүлтүр экран алдында кол чаап койсоңуздар болот. Санжар Аскаров жана Айдана Тыныбекова. Куш келипсиздер, саламатсыздар, барыңыздарга. Санжар жөнүндө айта кетсек, актерлук чеберчиликтен сырткары дагы футбол менен алектенет, КВНге катышкан. Негизи жалпысынан мыкты жигиттерден. Айданага болсо кичинекей кезинен бери бийдин чыныгы адиси десек жаңылышпайбыз. Анан жакындан баштап мына элибизге өзүнүн актерлук таланты менен дагы абдан популярдуу болуп келаткан убактысы десек жаңылышпайбыз. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Баары сонун. Биздин долбоордун эрежелери жөнүндө бир аз тааныштыра кетсек, Кудайым буйрса бүгүн бир мындай жакшы маанайда тамашалуу оюн болот. Биз сиздерге суроолорду даярдап койдук. Силер Кудайым буйрса аракет кыласыздар, жооп бергенге. Баса ошол багы мектептеги программа боюнча айта кетсек, Санжар мектепти бүтүргөн канча жыл болду? Уже 10 жылы келди. 10 жыл болду. 10 жыл болду уже. 10 жыл мурун мектепти аяктаптырсың. Мектептен эми физкультурадан сырткары жакшы көргөн сабагың кайсы эле? Чын айтсам, мен орус мектепте окугам, 70-гимназияны балким билесиңер. 5-класска чейин 5 окуучум. Анткени апам жанында отуруп алып окуу гимназияга тапшырдың аябай деп эле башкача кылат, короче окуткан да. Уже 5тен кийин мындай футбол ойноп, анан КВН тияк-бияк болот, уже троечникке чейин. Шул физкультурадан чыкпай эле жүргөнбүз. Немеби 5-класска чейин апанын башка чапкылаган кесепети өзүнүн старший класстарда пайда болгон окшойт. Же негизи мындай кайсы сабакты жакшы көрчү элем? Кайсы сабакты жакшы көрчүм? Негизи мен сабакты эмес, кыздарды жакшы көрчүм. Анысы тура. Кайсы сабак? Билбейм, мындай мугалим татынакай, сонун, приятный. Сабагын өзүм жакшы көргөн, мындай. Санжар мектепте сабактарды мугалимдерге жараша окучу экен, Айдана? Сиз болсо мектепти бүтүргөнүңүзгө быйыл 2 жыл болду. Сиздин билимдериңиз дагы мындай, Кудайым буйрса унутула элек экен дейлик, Надеюсь. Санжарга оор болот окшойт деп атам. Аябай эле оор. Кайсы эми бийди билебиз, бийди чыныгы баягы майын чыгарып кылган айымдардан бирок андан сырткары кайсы сабак жакчы эле мектепте? Ошо 5-класстарга чейин мага литература жакчы. Андан кийин уже Сиз да орус мектепте бүтүргөнсүз? Ооба.
Андан кейін уже ар жылы мен ошондой предмет, жакшы көргөн предметтерим алмаштырып жүрчү. Ар жылы сиздики дагы агайлар алмашканына байланыштуу предметтерди алмашчу окшойт, э? Дагы да жок болчу. Баракелде. Барына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Биринчи суроо мындай экен. Эйнштейн кайсы өлкөнүн окумуштуусу? Кайсы мамлекеттен чыккан? Кайсы мамлекеттен өскөн? Родина, да? Мекени. Эми өзүнүн атынан эле турбайбы? Альберт Эйнштейн. Негизи Альберт Кубанычбеков болсо, Кыргызстандан болмок да. Анан фамилиясынан эле түшүнсө болот. Эйнштейн. Лихтенштейн. Санжардын логикасы жакшы экен. Штейндердин баары Лихтенштейнден. Но немейли. Бир аз жардам кылалык, бул белгилүү дүйнө жүзү боюнча эмнеси менен белгилүү? Күчтүү экономикасы менен Европада өтө мындай абройлуу, авторитетке ээ мамлекет. Ну, 1, 2, 3. Баракелде. Италия? Жок. Керек болсо, учуу бир жылдары дүйнөгө каршы чыгышкан жалгыз мамлекет катары. Ну, варианты. Көпкө күтө албайбыз. 5 секунд дагы берейин. 5, 4, 3, 2, 1. Бул албетте эле Ангела Меркельдин мамлекети. Ангела Меркель, Германия. Албетте эле Германияда. Штейн. Бүт эле Штайн, Броиндордун баары эле Германияда. Штейн десе Лихтенштейн деп ойлойт. Жакшы, баракелде. Анысы жакшы экен. Анда эмесе экинчи суроо. Даярбыз, э? Манастын канча сuyаты бар? Аха. Санжар, 7, баракелде. 2 упай биздин Санжарга кетти. Айдана, кийинки суроодон балким сиз жеңесиз. Аба ырайын аныктап берген наука. Билим. Синоптика. Баракелде. Бирок басып коюшуңуз керек, э? Синоптика 2 упай биздин Айданадан. Кийинки суроо 2016-жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө канча жыл болгон? 2016. Биз качан эгемендүүлүктү алдык элек? 25. Баракелде. Айдана математикадан 5 окуптур, 25 жыл туп-туура. Кийинки суроо, жакшылап тезден жооп берелик. Дүйнөдө эң биринчи дүйнө жүзү боюнча саякатка чыккан белгилүү адам. Мен аты ким эле? Джеки Чан киносунда. Да, баракелде, ошол жерден болушу мүмкүн. Кана Айдана? Ким эле? Это... нет, нет. Барбы варианттар? Сейчас. Фамилиясы Мден. Так, негизи көпкө кыйнабайлык. 10 секунд бердик. Туура жооп Ферландо Магеллан. Фернандо Магеллан. Белгилүү, биз мектепте географиядан өткөн сабактардан өткөн тема болчу бул. 6-чы суроо. Сына точ деген эмне? Экөөң тең орус класс бүтүргөнсүңөр, ошон үчүн өтө орус болуш керек силер үчүн. Так, кеттик. Сына точ? Прилагательный? Баракелде, прилагательный, бирок бизге ошонун определениясы мындай силерге айтканда тактоосу керек. Сына точ бул орусчадан кыргызчага отуруп деле жооп бере берсеңер болот. Автоматтык түрдө. Прилагательный бул эмне эле? Кандай деген суроолорго жооп берет. Аха. Заттын өңүн, түсүн билгизет. Сапатын, даамын, баракелде. Айданын 2 упай берсек туура болот болуш керек. Азаматсыз. Кеттик, 7-чи суроо. Атайын экөөңөрдү орус классты бүтүрүп туруп, кыргызча суроолор даярдап коебуз, ошон үчүн бир аз кыйыныраак болсо керек. Кыргыз тилинде канча тыныш белгилери бар жана аны атап бергиле дейт. Знаки препинания.
канча бар кыргыз тилинде. Эми орус тилинде дейли, бирок азыр ошону эстешибиз керек. Ким көбүрөөк атап берсе, ошого 2 пай беребиз. Аха, Айдан ичинен санап атат. Санжар калп эле санагансың. Делай бит максимально мындай. Жок, негизи Санжар эме бутун манжаларын ийип атат. Баракелде. Айдана, сиз кнопканы басып туруп, сыртыңыздан эле санасаңыз чогуу санайлы. Кана, кет. Биринчи үтүр, чекит, суроо белгиси, илеп белгиси, баракелде. Дагы. 2 чекит. Баракелде, 2 чекит деген кош чекит, кыргызча. Аха, 5 болду, дагы. Кайсылары? Ошо чекиттин бирөөсү, чекит бирөөсү үтүр болгондо тире, баракелде, тире же болбосо сызыкча, аха. Кайсылары? Сиз ошо колуңузду санап атпайсызбы? Му прям колуңузда маникюр болгон эмне эле ошондон дагы аты бар. 5 бармак. 5 бармак деген баракелде. Санжардыкы негизи өтө сонун экен, мектепте туруп окшойт. Негизи тырмакча деген дагы бар. Кашаны да айтылган жок, анан үтүрлүү чекит айтылбай калды. Негизи Айдан азаматсыз 2 упай сиздики. Кеттик. Кийинки суроо. Санжар аракет кылабыз. Мен билип атам, эми Санжар өмүр бою джентльмен болуп айымдарга бираз жеңилдик көргөзгөнгө көнүп калган, бирок ошончо дагы бүгүн аракетин кылат. Күн системасындагы чоңдугу боюнча 2-чи орунду ээлеген планета. Күн системасында, биздин системада 2-чи орунда кайсы планета турат? Кеттик. Венера? Юпитер. Юпитер ал 1-чи орун. 2-чи орунда турган. Земля? Сатурн. Неме, мынтип кол көтөрүп жардам сурасаңар болот. Подсказка. Береликпи? Анын дагы бизге окшоп шакеги бар. Сатурн? Сатурн, баракелде. Санжар азаматсыз. Анда бесе, кетти кийинки суроо. Дарбыз жемишпи, жемөбөбү? Жемиш. Басып коюп. Кнопканы басып туруп. Так, жемишпи, жемөбү? Жемиш. Жок, туура эмес. Бул жерде дагы 50 болуп калды. Санжар азаматсыз. Негизи арбуз ягода, мөмө. Ошол себептен туура жооп Санжардыкы 2 пай Санжарга кетти. 10-чу суроо. Сонун негизи суроолорду ушинтип туруш керек окшойт. Биздин Санжар менен Айданага же жок, же ооба дегендей элечи. 50% баягы тактык менен. Кийинки суроо, байыркы Грециянын мифологиялык сүйүү кудайы ким болгон? Сүйүү кудайы. Афродит? Афродита жок. Богиня любви. Сүйүү кудайы. Афродит ал сулуулук жана акылмандуулук менен. Мудрость и красоты. Сүйүү кудайы баарыңыздар билесиздер. Подсказка берейинби? Кол көтөрүп агай десеңер эле подсказка. Баракелде. Анын октору бар, жаачасы менен. Кичинекей жаачасы менен октору бар. Азыркы заманбап кинолордо көп көргөзүлөт. Ал эме Жаачасын чоюп туруп атат. Анан жүрөккө тийгенде адам сүйүп калат. Атың өчкөр ким эле? Аполлон. Не. Аполлон. Санжар көчө баня алып келген окшойт. Так, Айдана билет негизи. Айдана билет эстей албайт. Не деп койчу элем ошо? Менин атым кайсыдан башталса, Все, Купидон. Купидон, баракелде. Купидон жеңил эле баарыңар билесиңер. Купидон жаасын атынан сүйүп калгандар көп да. Кеттик, 10 суроо артта калды. Биздин азыр упайларды акырындык менен санап атышат. Дагы 11-чи суроо. Жакшылап ойлонуп туруп жооп беребиз. Мектепте географияны кандай окучу элең? Эң жакшы көргөн сабак. За красивый глазки ма туруп коюп берген. Дегенге караганда географиядан берген мугалимибиз Санжарга жакшы окшойт. Анда эмесе эң чоң чөл. Ойлонуп көрөбүз. Кайсы чөлдөрдү билесиңер? Кайсы пустыня географияда? Негизи, чын айта келсек, мен мектепте башкача ойлончумун, анан кийин убакыттын өткөнү менен баягы интернеттин булактарынан туура жообун билип алгам. Эң чоң чөл бул Сахара. Санжар азаматсыз аракет кылдыңыз, бирок жок. Бирок жок. Сахара бул кумдуу чөлдөрдөн. Негизи чөл деген бул пустыня, эч нерсе өспөгөн жер. Ошол себептен туура жооп
бул арктикалык чөл. Ал жерде кум жок, бирок ал жерде эч нерсе өспөйт баягы. Ошол себептен чөлдөрдүн арасында арктикалык чөл эң чоң чөл болуп саналат, Кеттик, упай менде калды. 12-чи суроо. 12-чи суроо. Жакшылап, азыр менин оюмча ушуга жооп беришибиз керек, абзел, бул сөзсүз түрдө жооп бериле турчу суроо. Чыңгыз Айтматов кайсы райондо жана кайсыл айылда төрөлгөн? Кеттик. Талас областында Шекер айылында. Шекер айылы, районун айта аласызбы? Жок. Шекер айылы туура. Негизи эки упайды берсек туура эле болуп болуш керек. Кара Бурга району. Шекер айылы. Азаматсыз. Молодец. Кеттик. 13-чү суроом. Турция өлкөсүнүн валютасы кандай аталат? Турциянын. Лир. Айдана эки упай. Санжар тезирээк басканга аракет. Кол кеткенден кийин макул жентилмен болуп койгон. Монтип кошуп. Маникюрдун басты чаба берем. Кеттик. 14-чү суроо. Америкадагы кинолордун жалпысы тартылган район кантип аталат? Голливуд. Голливуд баракелди. Эки упай Санжарда. Жакта хладнокровный болуп коем. Жана азыр дагы эми дүйнөлүк билимдерден кийинки суроо мындай экен. 15-чи суроо. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү. Дүйнөдө азыр эң бай адам катары белгилүү. Кана? Жозеф Аскаров. Окшошконсуду, бирок азыр эгер сиздерге сүрөттөп бере турган болсом мындай. Чачы жок. Чачы жок. Жозеф Дизель деп койдук. Аз адам. Бирок өтө харизмасы күчтүү. Айдана, барбы? Жозеф туура эмес, бирок окшош. Окшош. Унутатамыз. Неме Санжар аты менен фамилиясын кошуп салды да. Барбы варианттар? Подсказка аты Джидан башталат, фамилиясы Быдан. 1, 2, 3, 4, 5. 5 секунд убакыт. Туура жок. Негизи силер билгендердин дүйнөнүн эң бай адамдары кимдер? Цукерберг. Ал эми негизи азыр эң байлардын 10-уна эле калган, алдыңкылардан эмес. Илон Маск баракелди, экинчи орунда турат деп билебиз. Ким эле? Жакында эле дагы бир адам Джефф Безос менен таймашып келет. Биринчи орунда турган Джефф Безос, Amazon компаниясынын негиздөөчүсү. Джефф Безосты сиз Жозеф кылып коюңуз да. Санжар менен Айданага дагы бир сөйрө кол чабуулар болсун. Биринчи сабак ушуну менен ийгиликтүү жыйынтыгы чыкты. Азаматсыздар. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи фактыга өтөлүк, дүйнөлүк кызыктуу фактылардан. Биринчи факты. АКШнын, Америка Кошмо Штатынын мыйзамы 1913-жылга чейин эмнени почта аркылуу жөнөтүүгө уруксат берген. Санжар мырза, сиздин оюңуз боюнча эмнени жиберсе болчу? Азыр албетте эле ал нерсеге тыюу салынган. Күлкүмүштүү деле жооп бере берсеңер болот. Айдана туура жоон ойлонуп атат. Санжар, сиз күлкүмүштүүсүнө жооп бериңиз. Эмнени 1913-жылгача почта аркылуу жиберсе болчу эле? Ысык салам. Ысык салам. Болушу мүмкүн. Кимге? Иә. Айдана, сизде барбы жооп? Сизден бир ою кала, анан кийин туура жооп кетели. Адамдын аты. Адамдын аты? Почти. Бирок тилекке каршы туура жооп болгон жок. Күлкүмүштүү варианттарды угалык деди элек, бирок алда болгон жок. Күлбөдүңүзбү ысык салам? Туура жооп. 1913-жылга чейин Америка Кошмо Штаттарынын мыйзамы почта аркылуу кичинекей балдарды жибергенге болчу экен. Бул акылга келбеген нерсе да. Элестетсең, балаңды почтага салып жиберип атканыңдычы. Мисалы үчүн мен Бишкектемин, анан балыкчыга чейин салуу иш керек болсо, алар тууган аркылуу же машина аркылуу саласың. Ал убакта почта менен жиберсе болчу экен, кичинекей балдарды. Эми азыр болсо албетте эле бул нерсе. Почтальон өзү алып келчү. Билбейм, почтальон көтөрүп келчү эле же почта өзү басып келчү эле. Кеттик, экинчи факт. Жакшылап аракет кылалы. Мында упайлардын баары менде калды. Экинчи факт, Американын китепканаларында эң көп урдалган нерсе бул эмне?
Библия. Баракелде. Тура жоопту Санжардан алдык, 2 упай Санжарда. Балким гүл күмүштүү вариант болушу мүмкүн. Бирок негизи Библиянын өзү эле урдалышы гүл күмүштүү нерсе эмнеге дегенде, Библияда урдаба деп айтылат да. Болбосо урдаба. Кым болот анда уже 5 упай болуп калды. Да. Албетте эле баягы урдалган, тыюу салынган ошончо да болбой, бирок эң көп урдалган ошо Библия экен. Үчүнчү факт. Жооп берерден мурда кнопканы басып койгонду унутпаңыздар. Сауд Арабиясында ушул нерсе жок. Ал эмне? Сауд Арабия мамлекетинде ал бул нерсе жок экен. Кана эмесе Санжардан жооп, бул деген Кар жок. Жок, туура жооп эмес. Негизи баягы бул нерсе жок дегенде мен түшүнгөнүмө караганда баягы 365 күнү тынбай боло турчу нерсе, бирок бул мамлекетте жок да. Такыр жок. Бул эмне? Айдана? Айдана загрузкада болот. Так. Дагы бир жолу Сауд Арабиясында бул нерсе жок. Санжар негизи ой жүгүртүүсү туура келетат. Туура келетат. Бул неме мындай? Аба ырайлар менен, табият менен байланыштуу нерсе да. Бир агайдан подсказка болсун. Кана бул деген Сауд Арабиясы каякта? Кайсы материкте? Ысык Африкада. Жана албетте аны менен байланыштуу бул эмне? Аба ырайы ысык. Иә. Жамгыр 365 күн болбойт да жылында. Кар деп койсоң. Кар да 365 күн болбойт да. Анда смешной вариант. Церковь. Церковь. Мен туура билбейт экен, баары жок, бирок менин оюмча багы такой вариант возможен, Бул мүмкүн болушу мүмкүн. Азырынча Санжардын жообун эске ала туралы. Айдана, сиздин жообуңуз? Шамал. Шамал? Аяктада тескерисинче чөлдөр көп да. Чөлдөр шамалдар көп. Почтасы жок. Почтасы жок. Кичинекей балдар. Жок, почталардын баары бар. Так, дагы бир вариант Айданадан угалды, анан туура жооп көтөлү. Санжардын жообу гүл күмүштөлөрдүн катарына кошо берсек болот. Бул чиркөөлөр деп. Айдана, бул дагы бир жолу жардам берейинчи. Табият менен байланыштуу нерсе. Кыргызстанда бул нерсе аябай көп. Ошон үчүн мисалы үчүн Сауд Арабиядан келгендер, араб туугандарыбыз өтө Кыргызстан менен суктанып кетишет. Бул Кыргызстандын кан десем жаңылышпайм силер. Тоо. Тоо эмес. Бул суу, аракелде туура жооп. Дарыялар. Ал жерде такыр дарыя жооп. Ошо бизде мындай көчөдөн агып аткан арыкты көрүп туруп мындай таң калыштуу нерсе эмес го. Сауд Арабиясына барсаң ал нерсени көрбөйсүң. Ал жерде жана өсүп аткан ар бир пальма, ар бир бактарак атайын суу системасы менен ошолорго багылып, бул көптөгөн мээнетти талап кылат да. Биз Кыргызстанда бул нерсеге көп маани бере бербейбиз, биз үчүн бул мындай байлык деле катары саналбайт да. Ошол себептен араб бир туугандарыбыз Кыргызстанды аябай жакшы көрүшөт. Бирок билип алдык, мен оюмча Санжар мырза биринчиден туура жооп берди, анан жана 2 упай ан үчүн. Анан экинчиси жана чиркөөлөр үчүн 1 упай кошуп берели, ошо менен 3 упай болсун, гүл күмүштүү болсун деп. 3 упай бул факты боюнча азаматсыздар. Анда эмесе жакшылап 4-чү фактын угалда ой жүгүртөбүз, туура жооп бергенге аракет кылабыз. Кана эмесе күн сайын дүйнө жүзү боюнча канча адам болсо, ошол адамдардын катарында 60 адам ушундай бир нерсеге дуушар болушат. 60 адам. Дүйнөдө бардык адамдардын катарында 60 адам менен ушул нерсе болот экен. Бул эмне? Мындай да бир статус өзгөрөт, алар менен бир нерсе болот, анан 60 эле адам бирок күн сайын. Депутат. Кыргызстандын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири депутат болот. Күн сайын 60 адам депутат болот, дүйнө жүзү боюнча. Жок, туура жооп, албетте эле туура жооп депутат эмес. Айдана, сиздин оюңуз? Дүйнө жүзү боюнча 60 адам менен. Айта турган болсок, миллиардер болсо? Миллиардер? Жок, сизге жардам этелик, миллиардерден бир аз ылдыйрагы. Миллионер баракелде. 2 упай ошол менен 5-чи факт мындай экен. Юпитер планетасында дайыма ушул нерсе болуп турат. Ал эмне? Эмне? Юпитер планетасында.
Бизде мисалы үчүн жер планетасында андай нерсе болсо, адамдар түрү калмак эмес болуш керек биринчиден. Метеорит. Жок. Андай эмес болуп. Бирок түрү калбаса да, бирок өлө бай болушмак да. Бул дагы баягы табияттын бир кубулушу. Ойлогол авария болот экен, анан Кудай сактасын, Юпитер планетасына дайыма бактар өсөт, суулар агат. Жан жайбы? Жан жай. Жооп толук эмес болуп атат. Жан, бирок эмнеден жан? Алтын менен жайбы. Алтын? Алтын, бирок алтын эмес. Таш эмес. Азыр бир упай Санжардыкы жан жайт дегени, бирок эмнеден жан жайт ошол? Жанагы өтө баалуу таш. Алтындан, баалуу таштардан. Баалуу таштардын аты керек мага. Метеорит. Метеорит баалуу таш эмес. Алмаз. Алмаз баракелде. Туура жооп. Юпитерде ар дайым алмаздан жан жаап турат. Мына, ушундай сонун бир факт. Бир упай Айданага, бир упай Санжарга болду. Ошентип биз экинчи сабагыбызды ийгиликтүү аяктап алдык. Биздин кол чабуулар болсун, азаматсыңар. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. 1 мүнөт убактыбыз бар. Айдана даярсызбы? Баса өзгөчөлүк сыртыңыздан окуйсуз, Мен окуп, мен моякка китепти түрүп койдум болбойт. Кеттик ара эмесе 1, 2, 3, 1 мүнөт баштадык. Ишеним Акбелге ооруп жүргөн кезим учук мүлжүп арыкмын, алсызмын, ошентсе да эч чөкпөймүн. Майкадам акенин байбичеси көк уюн саар замат кердендүү чоң кесе толо жылуу сүттү жутуп аламын. Андан кийин эртеңки насип. Кымыз ичкени биздикине келген кишилер аңгемелерди, күлкүлөрдү, тиричилик жөнүндө маектерди. Анан көнөчөккө кымыз көтөрүп, кол чемоданды алып, кең күнгөйдүн төшүндөгү карагайдын саябасына бир маал иштөө. Жөндөнүп буралган карагай тамыры мага тыныч, ыктуу орундук. Кол чемодан тиземде үстөл. Аз-аздан иштеймин. Тек ишти унутпоо үчүн, иштен алыстап, жалкоо тартып кетпес үчүн иштеген боломун. Жанды сабап каттуу иштөө жок. Жанды багуу биринчи байлык ден соолук. Стоп. Аракелде 1 мүнөт убакыт бүттү. Анда эмесе Санжар мырза даяр экен. 1, 2, 3 баштадык. Жаңдык бак балам деген кеңешти карылар күндөй айтышат. Бир маал айткан минип айыл аралаймын, того бастырамын. Карагай аралап суу бойлой өрдөшкө карай жол тартамын. Өзүңдү өрдөгөн секиге кайганга, жоңгурга чыккан кишинин зоболосун көтөрөт. Бийиктен алыс жуук жакшы көрүнөт. Жер суунун көлбөргисен сүрөттү көз алдыгына кенен тартылат. Көңүл өсөт. Көңүлү өскөн киши кайгыны унутат, ооруну унутат. Жер суу деми аңгына аба кишине дем берет. Жаратылыш деми эң жакшы эм. Мен ошентип ар жылы 3-4 ай кең сууда экемдин дары шаралжын салып ачыткан кымыздын ичип, энем берген каймакты жеп, энемди кайнатынып астында жересимдүү деменин эмденип, күч-кубат алып, анан Фрунзеге жол тартам. Жер суу деми шаарда 2-3 айга азык. Анан начардай баштайм. Малиновский келемин. Ал киши мени өчүрүп бараткан өмүрүмдү тондурбай кайрамага өмүр берүүчүдөй сезилет. Ал кишинин арасында Үчүнчү сабактын жыйынтыгы бат окуу боюнча биздин Айдан айым 99 сөз окуптур. Азаматсыз, кол чабуулар болсун. Негизи орус классты бүтүрүп, бирок кыргыз тилинде 99 сөз окуш бул өтө чоң кечкендик. Эмнеге дегенде кыргыз класста туруп 99 сөз окуйбаган адамдар көп. Ошол себептен азаматсыз. Ал эми Санжар мырза болсо 109, ошо менен кол чабуулар менен 5 упай Санжар мырзага кетип атат. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Ийгилик каалайлык. Неме көз жакшы эле көрөт, окуйласыңар да. Анда эмесе биринчи суроого аттаналык. Эмнеге Канададагы инуиттер көзүнө ушундай буюмду тагынышат дейт.
Kanadadагы инуиттер көзүнө ушундай. Вариант Асы көз үшүп калбашы үчүн, вариант Б көздү чаңдан сакташ үчүн, вариант В көздү күндүн нурунан сакташ үчүн, вариант Г аялын көрбөш үчүн дейт. Баракелде. Г-га жаман жакын болуп атам да. Бирок көзү үшүп калбаш үчүн, Айдананын жообу Б. Б. Көздү чаңдан сакташ үчүн. Анда эмесе ушул жерден барабанды баштыралык дагы азыр туура жоопко кезек беребиз. Кет. Туура жооп бул көздү күндүн нурунан сакташ үчүн. Экөөңүз жооп бердиң. Тилекке каршы вариант В болду. Негизи аялын көрбөш үчүн деген жакшы вариант экен, бирок Санжар. Бирок засмешный вариант жок. Бияқта туура жооп үчүн бупай беребиз. Гүлкүмүштү жооп үчүн буга чейинки сабакта болчу. Кийинки суроо. Америкалык индейцтер кайсы урууга кирет? Майя, Апачи, Чингачгук и Сасутапута. Баракелде. Майя. Айданан жообу? В. В. Чингачгук. Туурабы? Туура эле түшүндүк. Анда эмесе кайрадан биз жакшынакай барабанды берелик дагы. Туура жооп. Б. Экөөң тең туура эмессиңер. Негизи эгер Американын мурунку кинолор жөнүндө көп көрсөңөр, апачилер көп ошол жерде. Эми баарыңыздарга маалым болсун, ошол жерде апачилерге каршы мушташып келген басып алчу адамдар ошо апачилердин жерин сатып алып, ошондо көп кызыктуу тарыхый көзүрмөмдөр болуптур. Анда эмесе кийинки суроо. Кийинки суроо мындай экен. 1800-жылы Сибирде, баарыбызга белгилүү болгон, Сибирде ушул кийимди эмне үчүн кийишчү? Азыркы заманбап моданын кийимдерин окшош экен, Анда эмесе суроонун жооптордун варианттары: суракка колдонушкан, адамдан сурак алып атканда. Б. Кароолго колдонушкан. В. Саркеш кийим катары. Г. Аюуларга мергенге чыкканда. 4 варианттан Айдана биринчи жооп берсин. Бул кайсы? Г. Г. Аюуларга мергенге чыкканда. Баракелде. Санжар мырза, сиздики? А болсун. А болсун, суракка колдонушкан дейт. Туура жоопту кеткен эмесе, туура жооп деген бул албетте эле Г. Аюуларга мергенге чыкканда. Баракелде. Сиз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айдана 2 упай сиздики, азаматсыз дейлик. Логика. Логика. Кийинки суроо. Nike фирмасы кайсы өлкөгө таандык? Америка, Германия, Бельгия, Тажикстан. Тажикстан деп. Дени коюп койсоң. Сиздин жообуңуз? Менин жообум бул болсо Германия болуш керек. Германия Nike. Сиздики Айдана? Бирок Америка болуш керек. Б. Иә. Б. Сиздики да Германия. Туура жообу бул албетте эле Америка. Анда эмесе Германиядан белгилүү Adidas, Pumалар чыкса, Nike америкалык бренд. Ошол себептен экөөңүздөр тең тилекке каршы упайсыз калдыңыздар. Кийинки суроого өтөбүз. Формула 1 автоспортундагы спортчунун аты ким? Баарыбызга эле белгилүү инсан бул. Кана эмесе Льюис Хэмилтон, Рафаэль Надаль, Михаэль Шумахер и Марлон Брандо. Ким, Санжар? Михаэль Шумахер. Айдана? Марлон Брандо. Марлон Брандо десең? В. Сиздики да Михаэль Шумахер. Балким Марлон Брандо. Нет, вы положите. Белгилүү крестный отец, балким формулага чыккан. Же Рафаэль Надаль. Рафаэль Надаль теннисист, Марлон Брандо актер. Льюис Хэмилтон. Льюис Хэмилтон. Михаэль Шумахер да Нет, актер. Туура, анда эмесе экөөңүздөргө тең 2ден упай, азаматсыздар, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кеттик кийинки суроо. Ушул сааттын дизайны эмнеден улам келип чыккан? Сальвадор Далинин сүрөтүнөн, Сальвадор Далинин белгилүү мягкий часы, же болбосо жумшак саат деген сүрөтү бар, Анда эмесе Б. Мас болгон адамдын көз карашынан, адам масайганда саатты ушундай көрөт экен. В. Авария болгон адамдын саатынан. Жана Г. Атайын заказ менен жасалган. Кайсы вариант ушул туура деп ойлойсуңар? Айдана, сизден баштайлы. В. В вариант. Авария болгон адамдын саатынан, Санжар? Меники А. А. Сальвадор Далинин сүрөтүнөн, Анда эмесе туура жоопко кезек берели да, бул деген албетте эле В вариант. Айданада 2 упай, авария болгон адамдын саатынан улам дизайн келип чыгыптыр. Мен чүңөлмө караганда кырсыктаган инсандын сааты ушундай формага келип калган окшойт, анан ошондо дизайнерлер муну мындай саркеч деп таанып, анан жактырып ошондон улам ушундай сааттар пайда боло баштаптыр. Бирок Санжардын теориясы деле жаман эмес, Эмнеге дегенде Сальвадор Далининки дал ушундай сааттар бар болчу, дал ушундай саат, дал ушундай жумшак. Кеттик. Бул кайсы кинонун кадры?
А. Бойцовский клуб, мистер и миссис Смит, особо опасен, карты, деньги, 2 ствола. Биринчи Айдана баштасынчы. Кеттик эмесе. Айданадан. Айдана, сизден суроо. Бул кайсы кинонун кадры? Силер актерлор катары негизи өзүңүздөр деле киноман болушуңуздар керек, сөзсүз түрдө. Кинону жакшы билесиздер, көп көрөсүздөр. Чын айта келсек, бул киноклассика болуп саналат. Ошол себептен Айдана. Көрбөпмүн. Бул деген сиздин вариантыңыз? Современный Netflix тартсачы, мистер и миссис Смит деп койсом тура эле. Ладно, наугад коюн. Бул деген? Иә. Г. Г. Карты, деньги и 2 ствола. Туурабы? Сиздин жообуңуз кабыл алдык. Санжар мырза, сиздин жообуңуз бул? Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. Туура жообу албетте де бул жерде Бойцовский клуб. Белгилүү кино тасма, Бойцовский клуб. Санжар мырза 2 упай. Айдана, эми бул багы мырзалардын киносу болгон үчүн сиз көрбөсөңүз керек. Эгер Бойцовский клуб бир аз мелодрама болсо, балким көрмөк, Сиз негизи кандай кинолор жакшы көрөсүз? Башта мелодрама. Мелодрама, комедия, сериалдар жакшы көрөсүңөр YouTube-дагы. Бул кылыч кайсы өлкөгө таандык? А. Кытай, Б. Япония, В. Корея, Г. Турция. Жакшылап ойлонуп туруп жооп берели. Мунусуна Санжар биринчи жооп берсин. Бул деген Япония. Япония. Айдана, сиздин жообуңуз? Япония. Япония. Экөө тең Японияны тандашты. Туура жообун көрөлү. Бул деген кана эмесе караңыз, Япония. Туп-туура 2ден упай сиздердики. Азаматсыздар мына бир кол чалып коюңузчу көрөңүзгө. Туура жооп берген үчүн. Өтө керемет. Анда эмесе кийинки суроо. Кайсыл философ Александр Македонскийдин мугалими болгон? А. Анда эмесе варианттарга кезек берели. Аристотель, Исаак Ньютон, Христофер Колумб и Дэн Сяопин. Кайсы вариант? Эми ушул жерде мындай кылалы. Экөөңөр тең эле жооп берген мүмкүнчүлүк берели. Кимдер туура жооп бересиңер, туура эмес. Кеттик эмесе. Биринчи Санжар мырза жооп берсин. Так. Санжар. Македонскийдин мугалими ким болушу мүмкүн? Мына логикалык ой менен деле ушул жерден чыгарып койсок болот. Аристотель. Аристотель? Сиздин оюңуз боюнча? Жок, Христофер Колумб. Христофер Колумб. Туура жооп, анда сиздин жообуңузду Христофер Колумб деп билебиз. Айдана, сиздики? Меники Аристотель. Аристотель, Кандай эмесе барабанды кетелик, барабан кетти. Туура жооп Аристотель. Албетте эле. Санжар биринчи негизи ойлонгондо туура ойлонгон. Христофер Колумб Македонский. Сиз билди же мени. Жакшы. Логика мындай подсказ кылып эметкен. Анан бул Македонский өзү завоеватель, открыватель болсо, анын үчүн тиги вариант эметпедим. Христофер Колумб башка жерлерди ачкан үчүн. Анан буга мотивация берип туруп завоевывать. Баракелде, ошентип 4-үнчү сабагыбыз аяктады. Мен сиздерди 4 сабакты тең ийгиликтүү өтүшүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Азаматсыздар, бири-бирибизге кол чаап коелучу. Ошентсе да негизи 4 сабак бою мына урушпай, талашпай отуруп, мына акырына чейин катышкан бул менин оюмча бул уже жеңиштик, бул уже бир кандай десем, сүйүнүчтүү кабар. Айтып кетсем болобу? Билесиңерби, мен мектеп кезде кыз менен баланы отургузуп койсом, монда линияны чийип алып, монта дегечкеле экөө мушташы эле тепкишип эле. Ошон үчүн бизде балдар менен балдарды, кыздар менен кыздарды отургузчу. Анткени балдар менен балдар эч качан мушташчы эмес. Экөө сүйлөшүп алып. Бизде 3 кишиден отурчу. Баракелде. Азаматсыңар, кандай гана болбосо, менин оюмча сиздердин мектепте болобу, университетте болобу, мугалимдериңер өтө жакшы, менин оюмча мисал болуп сиздерге жакшы окуткан, жакшы үлгү болгон. Ошондон улам сиздер азыр мына эл алдында жүрөсүздөр. Ошондон алам өзүңөрдүн талантыңарды мындан ары өнүктүрүп, мына элге белгилүү болуп, актер болуп атасыңар. Ошонуңуздардан жазбаңыздар, куттуктайбыз. Кандай гана негизи мектепке 5-кө, 4-кө, 3-кө окуган айырмасы жок. Эң негизгиси ошол өзүңдүн талантыңды, өзүңдүн билимиңди, эң негизгиси адамгерчилигиңди калтырбай, жакшы алда улантып кетсең, мен оюмча ошол башка жетишкендик болуш керек. Биздин 4-үнчү сабагыбыздын жыйынтыгы боюнча 12-8 упай менен Айдана алдыга чыкты. Анда эмесе кол чабуулар болсун. Анда эмесе 4 сабактын жыйынтыгына кезек берели. Бардык 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү сабак боюнча аракет кылып, мен жеңем деген өзүңүздөрдүн баягы кадамдарыңарды иштеп аттыңыздар, азаматсыздар. Азыр 4 сабактын жыйынтыгы боюнча Айдан айымда 27 упай,
Кол чабуулар болсун. Санжар мырзада 27 упай. Ошо менен нече кол чабуулар болсун. Бүгүн экөөңүздөрдөн жеңишке болдуңуздар. Ушундай болуп калды. Азаматсыздар чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчи раундда полностью джентльмен болуп, не знаю, как. Биринчи сабакта эгер мен баягы бир аз фора бербегенимде жеңип алмакмын деген сөз. Азаматсыздар, чоң рахмат. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар жана урматтуу биздин интернет көрүүчүлөр. Сиздерден каалоо тилектериңиздер болсо, мен кийинки чыгарылышта бул инсанды балким спорт дүйнөсүнөн болобу, балким саясат дүйнөсүнөн болобу, белгилүү ырчы актерлордун катарынан кимди көргөндү кааласаңыз, биздин роликтин астына өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди калтырсаңыздар болот. Биз албетте эле аракетибизди кылабыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу баарыңыздарга НТС телеканалынан жалындуу салам. Ар жекшембе күнү сайын сиздер менен көрүшкөнгө биз шашылмакчыбыз. Сиздер болсо биздерди калтырбай көрүңүздөр, келиңиздер. Балдар менен, үй бүлө менен баарыңыздар чогуу отуруп, бир биздин суроолорго ошол экран аркылуу жооп бергенге да аракет кылыңыздар. Биз балким сиздердин үй бүлөңүздөр менен да ойнойлук. Анда эмесе, дагы бир жолу айта кетелик, баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө бул Ким билет теледолбоору болду.